Жалпы ассаламу алейкум достор, силер менен Адилет Осмонахунов. Бүгүнкү темалар менен кыскача нускача тааныша кетиңиздер. Мекенибизде аябай талкууга алынып аткан Райымбек Матраимов камалабы. 25 ноябрда болгон тынчтык митингдин аркасы эмне болду? Негизи эле адам баласы эч нерсеге мындай ыраазы болуп биз тойбойт окшойбуз. Биз көпчүлүгүбүз Москвада эмгектенебиз. Бияктын жашоосун көрүп, закондорунун иштегенин көрүп, биз аябай сыймыктанабыз. Бирок негедир булар дагы ар кандай митингдерди уюштуруп, өзүнчө эле бир нерсе кылып, өзүнүн бийлигине нааразы. Мы сюда пришли. Анысы сыңарындай достор, биз дагы митингге чыктык. Бирок буга чейин ар кандай көптөгөн митингдер болду. Ушул митингдердин аркасында бир саясий көз караш жатчы, бирок өткөндө тынчтык митинги болуп өттү. Ошол митинг кандай өттү? Во время акции к митингующим подходили представители правоохранительных органов, напомнив, что до 1 декабря постановлением Первомайского райсуда проведение митингов запрещено, однако участников акции не разгоняли. Туура, бул улуттук каналдар биздин митингди кыска эле кичине эле көрсөтүп койду. Да, это жестко. Бирок андан аркы жагында бизде эмне болду? Азыр эмне болуп атат? Бир активист балабызды камап атышат. Автомобилге эч кандай киргенибиз жок, кабарлаша албай жатабыз. Бүгүн 5-күнгө кетип атат. Эч кандай автомобилдин жүзүнгө да элекпиз. Анан 24 күнү ошо азаттыктан через азаттыктан угуп алдык ушу. Ушундай биринчи инициалдарын жазып, анан кийин аташтар жаздым. Ошондо сразу мен учуп келдим. Бирок автомобилге жолуктурушуп айтат. Вообще автомобилди көрө да элекпиз, сүйлөшө да элекпиз. Вообще кабарлаша элекпиз да автомобил менен. Анда мени да камагыла. Мен дагы күнөөлүмүн. Себеп дегенде биз биякта кесиптешим экөөбүз дагы видео кайрылуу жасаганбыз. Биз эл талап кылабыз силерден. Ошондо Райым миллиондун күчүн көрөбүз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз Автандил мырзанын бошотушун каалайбыз. Ал адамдын күнөөсү жок. Бул митингди эл каалаган. Бул тынчтык митинги, тактап айтайын, тынчтык митинги. Аны эч ким уюштурган эмес. Эми гүл жана плакаттарды билбейм да, бир шустрые таратып маратып үйдөш керек. Бирок бул митингдин аркасында бул кыргыз эли турат. Биз тынчтык митинг кааладык, биз ошо өзүбүздүн позициябызды айттык. Бул митинг менен биз эмнени айткыбыз келди? Бул митинг жантан бери митинг 100 жолу айттым го митингде. Бул митинг менен биз деген биз сокур эмеспиз, биз көрүп атабыз, биз дүлөй эмеспиз, биз кулагыбыз менен угуп атабыз дегенди айткыбыз келди да. Менин ишин ошону айткым келди. Бул митингди жалпы эл каалады. Митингдин себеби эмне болду? Бул документтер кыргыз бийлигинин Матраимовдордун байлыгынын сырын ачат. Туура, камалсын. Албетте бул Райым Матраимов болду. Бирок ошол Райым Матраимов 700 миллион доллар границадан алып чыгып кеткенин бизге азаттык билдирип, өзүнүн журналисттик иликтөөсү менен элге жайды. Мунусуна чоң рахмат. Эми ошол Райым Матраимов камалабы деген суроо пайда болот экен. Бул нерсени мен интернеттен карап, изилдеп, окуп, көрүп атып бир жыйынтыкка келдим. Мисалы, Райым Матраимов кимдин убагында бийликке келген? Бетте мен Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсун. Кийин эле сиз Райым миллионатка кондурдуңуз. Алмазбек Шаршенович кимдин убагында бийликке келген? Курманбек Салиевичтин алдында. Курманбек Салиевич кимдин убагында бийликке келген? Аскар Акаевдин убагында. Айланып эле жана башына келсек, кайра Алмазбек Шаршеновичтин убагында бийликтен
Райым Матраимов кеткен, кайра Райым Матраимовдун ордуна Сооронбай Шарипович келген. Эми булар келген кеткен деп мен буларды бири-бирине эле күнөөлөй берген жокмун. Мен буларды кандай десем, бири-бири менен байланышта дейм. Макул, булар байланышта экен, бирок булардын аркасында кимдер жатат? Албетте биздин эл өкүлдөр, тактап айтканда депутаттар. Эгерде мындай тамашалуу түрдө айтканда койлор. Бирок биз, урматтуу элим, нааразы болот экенбиз, ошо депутаттарга биз кайрылат экенбиз, жана ошо депутаттарды кайрылып эле кайра күнөөлөйт экенбиз. 120 депутат жалаң өздөрүн байытып, биздин сөзүбүздү уккандан кийин булар кайра бири-бирин күнөөлөп, бири-бири менен бир нерсе сир нерсе кылып эле кыскасы ызычуу боло беришет экен. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Ушул эки жүздүүлүктүн дагы принциптери болобу, Биздин кайрылуубузду, биздин нааразы болгонубузду уккандан кийин депутаттар өзлөрү да бири-бирине нааразы экен. Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Райым Матраимов камалабы деген суроого достор, бул менин жообум камалбайт. Бул Райым Матраимов камалса, башкаларды дагы кошо ала кетет. Ошондуктан башкалар дагы түрмөгө түшкүсү келбейт. Булар бири-бири менен цепочка. Илгертеден келип аткан мындай азыр бизге көнүмүш адатка айланып жана баарыбыз билип калган сөз бул система. Системаны бузуу бул өтө кыйын. Муну биз карапайым эл кантип бузабыз, кантип буга биз өзүбүздүн таасирибизди тийгизебиз деген суроо жаралып атса, албетте бул шайлоо гана аркылуу элге кызмат кылчу партияны гана шайлап, биз өзүбүздүн жарандык укугубуз менен жана тынчтык жолу менен гана жеңе алабыз. Мына достор, бүгүнкү темалар ушул болду. Мамлекетибиздин келечеги бул биздин балдарыбыздын келечеги. Андыктан буга пайдыгер карабайлы. Мындай азыр мага окшогон акылдуулар көбөйүп кетти. Жана ырлар да көп болуп кетти. Ой, биз мындай тигиндей болуп калдык деп эле. Эмнеге биз өзүбүздү чөктүрүшүбүз керек? Эмнеге? Биз эмне байкушпузбу? Биз эмне мусапырбызбы? Жетет го могу жерде эле сырт жакта чөгүп жүргөнүбүз турабы? Мындай эл көзүндө чөгүп жүрбөйсүң, бирок клубне душы чөгөсүң. Еще как чөгөсүң. Кичинекей эле пример келтирип кетсем, азыр деп калсам. Бирок бир сөз бар, биякта шайлоого сиздер ишенесиздерби? Ошону ылдыя комментарийге жазып, жана бул видеону башкалар менен да бөлүшүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, кыскасы ушундай маселелерде сүйлөшөлү. Сиздер менен Мигрант Трек KG каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.